Assalamu алейкум, урматтуу Десин ТВ YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто окумуштуу саясатталдоочу Табылды Абдыраманович Акеров болмокчу. Биз ушул Табылды агайдан көп жаңылыктарды сураганга, билгенге аракеттенебиз. Анткени мындай окумуштуу коноктор бизге аз келет. Буюрса мындан кийин дагы жакшы силерге эфир жаккан болсо кылып турууга аракеттенебиз. Негизги Табылды Абдырамановичти жакшы билесиздер, белгилүү тарыхчы, кыргыздын тарыхын илгертен бери изилдеп келген. Ошондой эле саясатты да мыкты талдаган саясат талдоочу катары дагы бизге белгилүү. Ассаламу алейкум Табылды Абдыраманович, дагы бир жолу. Жакшысыздарбы? Жакшы. Табылды Абдыраманович, бүгүн мен сизге Украина, Орусия ушул конфликти, согушу, орустар муну атайын операция деп атап жүрүшөт. Украиндер болсо оккупация дегендей сөздөрдү колдонушат. Эми биз үчүнчү тарап катары сиз окумуштуу саясат талдоочу ушуга айтып берет. Анан экинчи ушул дегеле Трамп бийликке келгенден бери 20 январдан бери окуялар ушунчалык тизмектешип, ушунчалык тез жанагы YouTube жана башка жактан комментарийлерди окуп отурайын десең, азыр комментарийлерине караганда окуялар өздөрү көбөйүп, комментарий жазганга жетишпей калдык да. Аябай ушундай неме болуп атат. Эми ушул Трамп 24 күндүн ичинде согушту токтотом деди эле. Кечээ күнү Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференцияда Венстин сөзүн уктуңуз. Алар бир беткей мындай ушул Европа өлкөлөрүнүн өздөрүнө күнөөнү коюп, өздөрүңөр мажүрөө болгондуктан ушундай окуя болуп кетти деди. Ал эми Трамп болсо, эгерде мен президент болгондо мындай нерсе болмок эмес деди. Дегеле бул нерсе кандайча өнүгүп, кандайча пайда болду ушул Орус-Украина согушу. Буга ошол НАТОнун кеңейе бериши таасир болдубу же азыркы кырдаалдагы саясатчылардын, мындайча айтканда Владимир Зеленскийдин дагы кандайдыр бир ушул нерсеге, ушул нерсенин болуп кетишине Зеленский ошол эле мурдакы президент Байдендердин таасири болдубу же орустардын таасири болдубу? Сиздин бааңыз кандай ушуга агай? Эми бул өтө чоң татаал маселе. Себеп дегенде мунун эгер чындап мындай изилдеп анализдеп карасак, бул 1918 жылкы жанагы Октябрь революциясынан баштап алсак болот да. Себептен де СССР курулганда баягы дүйнө жүзү эки лагерге бөлүнүп калган. Биринчиси бул капиталисттик өлкөлөр, жана экинчиси СССР социалисттик өлкө катары. Ошо кезде СССР баягы Лениндин айтканы боюнча биринчи дүйнөлүк согуштан чыгыш керек деп айткан да. Ошону аткарабыз деп булар баягы эме кылышкан. Германия менен мындай келишимге келишкен да. Ошол келишим боюнча батыш Украина Германиянын составына кирип калганда, андан кийин билесиздер, Ленин таза болбой койгондордун баарына тең айткан, кийин кайрып алабыз деп. Кийин 40-жылкы согушта, 41-жылкы согушта, билесиздер, 40-жылы жана Пак нападение дегенге кол койгондо, Риббентроп менен ошондо булар жанагы биз СССРга ошол батыш Украинаны кайра кайрып алууга, анан жанагы Прибалтикалык өлкөлөрдү мындай СССРдин жерин кичине кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк алышкан да. Анан ошентип кайра кайрылып калган. Бирок ошол батыш Украина жак бетте социалисттик эмес, бул капиталисттик мамилелер түзүлгөн да, капиталисттик баягы строй болуп, анан алардын баарын тең СССРга киргенден талкалап туруп, анан жанагы эме кылышкан да, мындай тиги советтик системаны киргизишкен да. Ошентип анан жанагы Бандера дегендин баары ошондон чыккан да. Анан ошого бул
эми азыр жаңы нерсе болду. Бул баягы согуштан кийин мисалы үчүн НАТО блогу түзүлүп, анан жанагы холодная война Варшава болуп келишими болуп жүргөн, бирок кийин баягы СССР жоюлгандан кийин мунун баары таркап кетет да, НАТО калып калат, Варшавский договор жоголот. Мына ошондой болгондо Американын стратегтери Генри Киссинджер, өзүңүздөр билесиздер, белгилүү саясатчы, анан кийин Бжезинскийлер өздөрүнүн оюн айтканда, эми дүйнө жүзү кандай негизде өнүгөт, анткени коммунисттик система жоголду да дешип, анан ошондо айтканда тиги Бжезинский болсо айтат, Америка дагы эле дүйнөнү бүт бийлейт дейт да, жеке өзү бийлейт, эч ким менен бөлүшпөйт деген оюн айтат да. Ал эми Киссинджер болсо, бул эми өтө аябагандай мындай практикадагы да саясаттарда жүргөн адам, ошондуктан ал айтат, жок, дүйнө жүзү бир 3 чоң мындай эмеге бөлүнөт деген да, бөлүккө. Мисалы үчүн таасириге да, мисалы үчүн Америка башында турат биринчи, андан кийин Орусия менен и Кытай, мисалы үчүн бул чыгыш тарапты, чыгыш тарапты, ошолордун баарын тең Кытай тейлейт дейт. Ал эми бул биздин СНГ ушу тарапты, анан кийин мына Россия жана БРИКСти түзүп атпайбы, мына ошондой болуп Россиядагы чоң бир эме болот, күч болот. Анан ошондуктан ушул 3 мамлекеттин тегерегинде мындай кичине бири-бирин баягы кызыктарына жараша баягы саясат жүрөт, дүйнөлүк саясат жүрөт деп ошондой оюн айтканда. Бирок мына азыр Американын мурдакы президенти Джо Байдендин учурунда бул Бжезинскийдин стратегиялык эмесин карманышты да буларчы. Себептен де Америка бул улуу мамлекет, биз дайыма үстөмдүк кылып келгенбиз деп, анан ошондой негизде аракеттенип, мына ошонун негизинде жана Украинанын согушу келип чыкты десек болот. Бул биринчи гана жагы, эменин биринчи гана жагы. Бирок негизги күнөөлөр менче бул Европа өлкөлөрү. Себептен де алар жанагы Украинанын аябай кеңдигин, чоң өлкөлүк экендигин көрүп туруп, анан ошол өлкөнү да өзүбүзгө кошуп алсак деген да. Анткени жанагы Польша бар да, батыш жагын ээлеп турган, ошол Польша мамлекети, анан Германия мамлекети, булар католик өлкөлөр болгондо, анан тиги батыш Украинадагы католиктер болуп калганда, тияка киргенден кийинчи, анан ошондуктан булар ойлогон, ушундай кылып туруп бириксек аябагандай чоң күчкө айланабыз депчи. Батышта чоң күчкө айланабыз да, анан керек болсо биз Америкага условия мындай шарттарыбызды кое алабыз деп, мындайча айтканда баягы Германия мамлекетинин улуулугу жөнүндө кайра маселе акырын билгизбей мындай тымызын көтөрүлгөн да. Анан Польшадагы макул болгон, себептен Польша Украинаны эгерде өзүнө мындай кошуп ала турганда, бириктирбесе да жана контролго ала турган болсо, анда славян өлкөлөрүндө Орусия эмес, Польша негизги ролду ойноп калмак да. Мына ошондой негизде аракеттер жүргөн. Мындайча айтканда, Европа өлкөлөрү негизги күнөөлүүлөр десек болот да. Алар ЕСке кошуп, анан НАТОга да алып кирип кетебиз деп ошондой негизде, анан жана Бандеров чына деп аябай көтөрүлүп атпадыбы? Ошого Бандераны көтөрүшүп, жана батыш украиналык саясатчыларга ставка коюлуп, бул маселе жана эсир кулагандан акырындык менен мындай күн тартибине коюлуп, күчөп өрчүп отуруп, мына бул Байдендин учурунда жанагындай согушка алып келди да, согушка алып келди. Бирок бул жерде Орусиянын дагы кызыкчылыгы бар. Орусия деле аны каалабайт. Мисалы үчүн Польша славян өлкөлөрүнүн баарын жетелеп кеткенин ким кааласын, мисалы үчүн.
анын да өзүнүн кызыкчылыгы бар. Украинага жарым мамлекеттин жартын бөлүгүн жерлерин СССР учурунда берип коюшкан. Аны дагы көрүштү дагы. Анан ошонун негизинде эгерде НАТОга кирсе, булар НАТОнун баягы ракеталарын баарын чек аранын жанына коюп алышат деп туруп, анан ошого жанагындай мындай согуштук абалга жетишти деп ойлойм. Бирок албетте Орусия өтө мындай жакшы ойлонуштурулган бул иштичи. Мисалы үчүн көпчүлүк айтып атпайбы, батыштын жардамы менен, Американын жардамы менен Украина утуп кетет деп. Мен башында эле айткам, Украина утулат, себептен анда өзүнүн ракетасы жок, өзүнүн куралы жок. Анан кантип ошо башка жактан алып келген курал менен уталсын десем болушпай, өзгөчө биздин батышчылдар Украина утуп кетсе сен үйүңө чейин барабыз дешип тамашалап, бирок ушундай бир эме менен биз талкуу кылып жүрдүк элек да. Анан мынакей эми иш мынакей аяктап баратат. Бирок бүгүн Америкада жаңы президент, мисалы үчүн азыр Трамп келди, бирок Трамп азыр ошол эме Киссинджердин тактикасына өттү да, стратегиясына өттү. Орусия менен дагы мындай кичине кызыкчылыктарын карап, Кытайдын да кызыкчылыктарын карап, бирок ошол эле учурда жанагы Американын негизги кызыкчылыктарын карап, муга далилдин да кереги жок. Мисалы үчүн жанагы Панама каналды мынакей Кытай алып койгон деп туруп эле өздөрүнө мындай эметип атпайбы, ыйгар өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланганга аракеттерди жүргүзүп атышат да. Анан ошондуктан бул жерде так даана көрүнүп атат Американын стратегиясы азыркы президент келгенден баштап өзгөрдү. Мындайча айтканда Киссинджердин стратегиясын колго алды десем болот да. Анан бул негизи чындап келгенде бул бүгүнкү күндүн реалдуулугу десек болот да. Себептен ушул эле 3 мамлекет баягы дүйнөнү башкарып кала бербейт деп ойлойм да менчи. Акырындык менен бул жерде дагы башка мындай өлкөлөр болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ЭС өзүнчө болуп кетиши мүмкүн. Мисалы азыр түрк мамлекеттери да өзүнчө мындай аракеттерди кылып кыймылдап атат. Ушундай бир эмелер болушу мүмкүн, өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы үчүн бизде деле мына Казакстан өтө чоң мамлекеттерге кирет. Иранды деле биз мисалы үчүн баягы түрк мамлекеттерине кошулбайт, бирок элинин 48% официалдуу түрдө 48% азербайжандардан да. А эми мындай чындап эсептегенде андан да көп деп атышат да. Ошондуктан дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да дүйнөдөчү. Бирок азырынча мына 3 чоң мамлекеттин тегерегине чогулушат. Россия БРИКСти кармап ошол өлкөлөр менен жакшы болуп атат. Кытай болсо Азия жакты баары бир эч кимге бербейт дегендей да. Анан ошондуктан мына Украина, Орусия болсо Украина согушунда атайлап туруп жанагындай узакка созулган согушка алып келип койду да. Себептен бүгүн мындай ядердик баягы арсеналдарды эсепке алышты алар. Дүйнө жүзүндөгү качан ракеталар түгөнөт, качан кайсы куралдарды түгөнөт деп. Мына азыр эмнеге Украинага жардам бере албай калышты? Себептен эгерде дагы Украинага ошончолук негизде жардам бере берсе, анда өздөрүнүн өлкөлөрүнө коркунучтуу болса, өздөрүнүн өлкөлөрүн колдой албай калат да, Запад коргой албай. Ошондуктан бардык согуштук мындай жардамдар токтоду. Акчалай болсо мейли дегендей кылып атышат, бирок баягы согуштук жактан курал жарак мындай мурдакыдай кылып бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калды. Ошондуктан Орусия мындайча айтканда затяжной война, созуп турулган согуш менен, тактика менен утту десек болот да. Бул ушундай да, мындай кыскача өтө созулуп турбай айтсак, ушундай негизде мындай себептердин негизинде согуш келип чыкты. Жакшы, Табыл Абдыраманович, бирок мына
Batış mamleketlerinin kээ бир ошол либералдуу чоң саясатчылары деле айтып атышат азыр бул Украина менен Европанын тагдырын бизсиз тиги Трамп менен Путин чечпейт, дагы деле бир мындай согуштук аракеттер боло берет, биз керек болсо мынча миллиард доллар жардам беребиз дегендей сөздөрдү дагы айтып атышат да. Эми сиздин оюңуз боюнча мына азыр президент Путин менен Трамп Сауд Арабиясында жолугабыз деген эме бар экен, андан кийин бири бирине келебиз дешип, булар бирин бири жакшы эле неме кылып атышат. Мындайча айтканда бирине бири жакшы эле түшүнүк менен мамиле кылып, ушул сүйлөшүүлөрдөн кийин согуш токтойбу же болбосо ошол либералдар, батышчыл мамлекеттер кайрадан согуш уланып токтобой чоң күчтөрдү жардам берип, Зеленский жанакы жер керектүү кен байлыктарды берсеңер деген Трамптын айтканына макул болбоду. Силер бизге коопсуздукту камсыз кылып бере албасаңар, биз буларыңарга макул эмеспиз дегендей карама каршы пикирлер болуп атат да. Эми ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болуп бүтүшү мүмкүн? Согуш чын эле токтойбу же убактылуу эле токтоп туруп кийин болуп кетеби? Сиздин оюңуз боюнча кандай болот? Менче бул жерде эң негизги ролду Америка Кошмо Штаттары ээлейт да, ойнойт чоң ролду. Менче Трамп максатына жеткенге аракет кылат, согуш токтойт деп ойлойм. Мисалы үчүн көп нерселер бар да, өтө жакшы билдирүүлөрдү жасап атат. Трамп мына айтып атпайбы, Зеленский дагы эле согушкусу келип атат. Анан ал деген тала, мен дагы Украинада мындай кызмат кылгам, аскердик кызматты ошол жактан өткөм, билем өлкөнү. Аябагандай түп-түз талааларда, укмуштуудай айыл чарбасына мындай өтө ыңгайлашкан өлкөдө, анан жана айтып атпайбы, түп-түз тала ок атсаң эле адамга тиет, эч кимге тийбейт депчи. Канча миллиондогон адамдар өлөт, согуш токтош керек деп аябай жакшы билдирүүлөрдү жасап атат да Трампчы. Анан ошондуктан мен ойлойм, согуш токтойт. Себеп дегенде эмне үчүн батыш өлкөлөрү айтып атат, биз дагы эле жардам берсек болот деп. Себеп дегенде жанагындай Германия менен Польшанын өзүнүн жеке ички кызыкчылыктары бар, дүйнөгө чыга турганчы, дүйнөнү бийлей турган максаттары бар да. Өзгөчө Германия Польшаны түртүп коюп, дүйнөнү бийлей турган максатта ушул аракеттер жүрүп атат да. Анан ошондуктан азыр дагы булар ошентип баягы мындай согуш токтобой турса экен дегендей мындай аракет кылып атышат да. Бул болсо Америка Кошмо Штаттарынын дагы, Орусиянын да жана Кытайдын дагы мындай эмесине, кызыкчылыктарына кирбейт да, кирбейт. Ошондуктан баары бир, мисалы үчүн Кытай деле өзүнүн баягы сөзүн айтат, Орусия деле өзүнүн сөзүн айтат дегендей, азыр Америка негизги ролду ойнойт. Американын кызыкчылыгы бул бүтүндөй дүйнөнү, ошол өзгөчө мына Европа жакты баарын контролдоп туруу да. Эгерде Америка айтсак, мисалы үчүн НАТОны биз жоёлор, мисалы үчүн кереги жок болуп калды, себептен коммунисттик система жок деп айтса, анда башка да. Анда мындай Европа өзүнчө мындай Америкадан обочолонуп, өзүнчө бир чоң мындай саясий да, соода да мейкиндикке айланмакта. Бирок Америка антип айта элек. Ошондуктан мен ойлойм, баары бир Америка негизги ролду ойнойт. Анан дагы бир нерсе, эгерде Трамп өзүнүн максатына жетсе, мен ойлойм, Трамп дүйнөдөгү эң чоң лидерлерге айланышы мүмкүн да. Ошондуктан баары бир Трамп мындай басымдуу ролду ойнойт. Ушундайда Табыл Абдыраманович, эми биздин мамлекетибиз көп векторлуу саясат деп эле мындай калыс эле карап турушат. Анан
Бирок биздин мамлекеттин ичинде деле мына өзүңүз айтып атасыз, жанагы досторуңуз дегендей, менин деле ошондой досторум бар, ар түрдүү көз караштагы. Биздин мамлекеттин багыты кандай болуш керек? Бир пикирлерин айтып, кандайдыр бир активдүү эл аралык иш чараларда өздөрүнүн багытын айтып туруш керекпи, же биз мындай көп векторлуубуз деп чечкиндүү ойду айтпай эле мындай сырттан карап байкап тургандыгыбыз жакшы болобу? Эми ал бул баягы мындай ыңгайына жараша, шартка жараша болот десем болот. Эми биздин мамлекет өтө деле баягы дүйнөлүк саясатты өзгөртүп йөрбөйт. Бирок баары бир кандайдыр бир керектүү учурда туура багытын таап, баягы керек болсо сунуштарды киргизип, мындай билдирүүлөрдү жасап койсо болот. Биз көп векторлуу болгону менен баары бир мамлекеттин баягы өзүнүн саясаты болуш керек, жүзү болуш керек. Анан традиция деген бар да, традиция. Мисалы үчүн баягы Азербайжан Карабах согушунда билесиздер, Кыргызстан өтө чоң ролду ойноп койгон. Жанагы Медеткан Шеримкулов мырза барып жанагы эки жак согушуп аткан жактардын дал ортосунан өтүп мынакей тынчтыкка келгиле деп чакырып жасап, анан Бишкекке келип бир чоң баягы жолугушууларды өткөрүп, ошентип согуш токтогон да. Мына ошондой негизде биз деле кички мамлекет болсок дагы ушундай бир аракеттерди кылып, согуштун токтошуна мындай салымыбызды кошсок болот да. Анан бул дагы бир нерсеси, согуштун токтошу бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң негизги приоритеттүү кызыкчылыгы болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде, эгерде согуш токтосо, анда ошол кыйраган, канчалаган кыйраган шаарлардын баарын тең кайрадан курууга Европадагы бардык дүйнө жүзү баягы акча бөлөт да. Ошол курулуштарга биздин бул жакта канчалаган жумушсуз граждандарыбыз турат. Ошолордун баары ошол жерге барып жумуш алып иштеп, мындай аракеттенсе болот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде биз ачык эле Трамптын позициясын колдосок болот. Себеп дегенде, Трамп эгерде ушул согушту токтотсо, мен ойлойм, анда ал Нобель сыйлыгына көрсөтүлөт болуш керек деп ойлойм да. Ушул керек болсо, ушул аракети үчүн деле Нобель сыйлыгына мындай демилге айта берсе болот да. Бирок ошол акырындык менен баягы түрткү болот да, баардык өлкөлөрдү баягы тынчтыкка алып келгенгечи. Жакшы, Табыл Абдыраманович, анда дагы бир акыркы мындай кырдаалга жараша суроону берип калайын. Сиз мына азыр Кавказдагы окуяларды айтып өттүңүз, ошондогу кыргыздардын орду жөнүндө. Мына кече жакында биздин Тышкы иштер министрлигибиз Арменияга атайын визит менен барып келди деп жатышат. Биз өзү Азербайжан өлкөсү менен жакында эле жакшы мамилелерди түзүп, жакында эле ошолордун президенти келет дегендей болуп, же биздики барат деп ушундай иш чаралар болот деп турганда, биздин Тышкы иштер министрибиз ошол Арменияга барып келген визити, азыр Арменияны өзүңүз билесиз, булар ОДКБдан да мындай ученияларга катышпай, капа болгондой, жанагы Карабахты алдырып койгондугу үчүн орустар менен мамилеси бир аз тетири болуп турганда, биздин мамлекеттин Арменияга болгон бул иш сапары биздин ошол Азербайжандагы досторубуз менен болгон мамилеге терс таасирин тийгизип койбойбу? Менче анчейин деле мындай таасир тийгизбейт деп ойлойм. Себеп дегенде, эми Тышкы иштер министрлигинин барганы ал мындай консультация кылышы мүмкүн да. Консультация кылып, ал жактагы абалды, анан мисалы үчүн көпчүлүк эле билет, эки өлкөнүн ортосунда, Армения менен Азербайжандын ортосунда кандай мамилелер болуп тургандыгын. Бирок дагы ошого кошумча мындай маалыматты алып, же болбосо тактоо
иретинде барып келди деп ойлойм да. Анткени мисалы үчүн Азербайжандар бул жакка келгенде биздикилер менен да сүйлөшүүлөр болгондо, биздикилер да балким бирдеме бир кандайдыр бир мындай сунуштарды айткысы келип атса, бирок ага тактоо керек болсо, албетте тышкы иштер министрлиги барып, акырын баягы Армения менен консультация кылып, тактап позицияларды туура багытка жөндөп алышы керек да. Ошол максатта барып келиши мүмкүн. Жакшы. Табылды Абдыраманович, мына биз Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсүбүз. Бирок ошого карабастан өзүңүз байкап тургандай, Орусияда биздин мигранттарга болгон катаал мамилелер, кээде аша чапкандыктар болуп жатат, муну өзүбүз көрүп турабыз. Менин оюмча ушул Евразия экономикалык биримдиги деген уюм күчүн жоготуп, биз ошол орустар менен же жакшы мамиле кылыш үчүн, же бир жолу ал биримдиктен чыгыш керекпи? Мындайда менин оюмча бул Евразия экономикалык биримдиги деген уюм жакшы иштебей калды. Эгер кыргыздар биз жолду тандашыбыз керек, же биз ошол Орусия менен Белоруссиянын союзуна кирип, ошондо азыр белорустар Россияда, мен Россияда жакшы көп иштеп келгем, билем да, көп мүмкүнчүлүктөр бар. Же биз ошол союзга киришибиз керек, бул биринчи жолу. Же биз Евразия экономикалык биримдигинен дагы чыгып, өзбектер сыяктуу башка бир саясатты жүргүзүшүбүз керек. Же болбосо биз батыш мамлекеттерине ыкташыбыз керек. Мен оюмча ушундай бир чечүүчү кырдаалга келип калдыкпы дегендей ойдомун да. Анткени мен мына азыр эле сиздин алдыңызда сүйлөштүм. Өтө Орусиядагы биздин мекендештерибизге болгон мамиле өзгөчө мамиле жок да, мындайча айтканда. Биз менен өзбектер деле, тажиктер деле баарын эле бирдей, бизди мындайча айтканда баягы эми бар эмес, бирок негизинен ошондой кырдаал жаралып калды. Акыркы мына Нарышкин, Миронов деген саясатчылардын көп ушул социалдык желелерден чыгып, башкалардан чыгып, ушундай кырдаал тез эле, мен мына мисалы үчүн былтыр майда Орусиядан келдим, ал кезде жакшы болчу. Бир 2-3 айдан кийин эле каттуу бир ушундай кампания башталды да орустарда. Мурда бийлик буларды чектеп мындай кармап турат эле, азыр болсо тескерисинче коштоп, жанагы орус кошууну, русская община деген уюмдар менен кошо полициялары чыгып, жүрүштөрдү жасап, биздин карапайым мигранттардын ошол орустардан көңүлү калып бара жаткандай баратат деп койсок деле болот да. Кырдаал түзүлүп турат. Ушундайда кандай дейсиз? Биз ошол же бир жолу жакшы болуп орустар менен ушунчалык болгондон кийин анда ошол белорустардай бир союзга киришибиз керек. Же бир жолу кайтышыбыз керек батышка, ошол көпчүлүк сиздин жанагы айткан досторуңуздай демократия болуп. Менин оюмча ал жолго барсак Украинадай согуш чыгат, бизге ал жолдун кереги жок. Менин оюмча үчүнчүдөй болуп биз ошол Евразия экономикалык биримдигинен чыгып өзүбүздүн эле тиричиликти кылсак кандай деп ойлойсуз? Мына өзбектер деле жакшы эле жүрүшпөйбү? Биздин азыр өзбектерден бир аз гана ашыкча жактарыбыз бар Орусияда. А так мындай кыйынчылык да. Ооба, мен ошо Евразийский союзга кирип атканда бир топ жолу материал кылып жазгам, биз кирбешибиз керек депчи. Мисалы үчүн батыш өлкөлөрүн деле алсаңыз, Швейцария, мына өйдө жактагы өлкөлөр, Финляндия, Норвегияларда азыр айтып атышпайбы социализм түзүлүп калган деп. Накта социализм ошол жакта деп атышпайбы? Мына түрмөлөрүндө адам жок деп атышпайбы? Анан кээ бир өлкөлөрүндө тиги түрмөдө отурган адамдарга ресторандан заказ берип атышпайбы? Тамак алып келип берип атышат. Анан ошондуктан биз деле ошондой, мына биягыбызда Кытай, биягыбызда Орусия деп кирбей турсак болмок да. Бирок баары биздин саясатчылар баягы ошондой деп туура деп табышты дагы. Анан киришти. Эми киргенден кийин биз уже ошол талаптарда аракет кылышыбыз керек. Бирок идея аябай жакшы болчу. Себептенде ал жерде мынтип айтылганда, мынакей биз ушундай союзга кирдик. Эми ар бир гражданин, кайсы өлкөнүкү болбосун, ар бир гражданин кайсы жерге барып жашайм десе, ошол жерге барып жашай берет.
кайсы шаар болобу Орусиянын же болбосо Кыргызстандын айылы болобу, каерке оруспу кыргызбы ким болсун барып жашай берет. Ушундай шартта союз түзүп атабыз. Бизнес кыла берсе болот деп ошондой негизде баягы баарын киргизип түзүшкөн да. А бирок мындай реалдуулукта андай болбой калды да. Реалдуулукта ошол кезде аябагандай мындай көп идеялар болуп, биздин мигранттар дагы эки гражданство алалы деп ушуга өткөргүлө деп баягы биздин саясатчыларды талап кылып атканда дагы мен айткам, бул деген туура эмес, эки гражданство деген. Себептен де согуш чыгып кетсе кандай болот? Кандай абалга түшөбүз депчи. Мына азыр согуш болду, баарын көрдүк. Биздикилер да көрдү, эки ошол кезде Россиянын гражданствосын алып алгандар да көрдү кандай экендигин. Ала электер да көрдү, мигранттар баарын көрдү да. Эми азыр бул теманы эч ким көтөргүсү да келбей калды да. А учурунда биз айтып атканда бизди сөгүп, жаман комментарийлерди жазып, ошентип атышкан да. Анан эми бирок биз азыр ал союздабыз да. Союздун ушундай өзүнүн мындай максатына анчейин жетпей аткандыгынын бирден бир себеби бул ушу Украина менен согуш болуп калды да. Украина менен согуш болуп калды. Мурдакы баягы талаптардын баарын тең максаттарды же болбосо милдеттердин баарын мындай унута турууга мажбур болуп атат да. Орусия өзүнүн жеке коопсуздугун камсыз кылыш керек болуп калды да. Антпесе болбойт. Себептен де биздин деле мына Борбордук Азияда мигранттар деле ал жакта күн жүрбөй жана мына өзгөчө коңшу өлкөлөрүбүз аттарын айтпасак да жардырууларды кылып ошондой кылып йөрүп атышпайбы. Анан ошондуктан алар Орусия өзүнүн коопсуздугу үчүн иштеш керек болуп атат да азыр. Анан ошондуктан бардык биздин кыргыздарга да мурда аябай жакшы эле, кыргыздар менен азыр деле бир аз жакшы болушу мүмкүн, бирок мурдакыдай эмес болуп калды да. Мурдакыдай эмес, ушундай баарына бирдей талап кылып кетсин дегендей бир мындай эме болуп атат да. Бирок бунун мен мында мурда да бир топ жолу бул тема боюнча сүйлөгөм, говоритвда башка жакта. Бунун дагы бир себеби бул биздин Борбордук Азия мамлекеттеринин өзгөчө Кыргызстан бизге тиешелүү, Кыргызстандын деле мындай миграциялык саясаты туура эмес болду да. Туура эмес болду. Себептен де мен бул миграция маселелерин 8 жыл изилдегем. Академия, Илимдер Академиясында иштеп турганда. Бул маселе боюнча мен көптөгөн батыш өлкөлөрүнө барып, Турция кандай кылган экен деп, Турцияга барып, ошолордун баарын көрүп келген да. Ошондуктан бул жерде мындай миграцияны биздикилер каякта, кайсы шаарда эмне даже керек болсо эмне болуп атканын да билбейт деп мигранттар баягы арызданып аттанып атышпайбы бияка чейинчи. Посольстволор иштебейт дейт, тиги иштебейт, бул иштебейт. Мындайча айтканда бизде колго жакшы алынган жок. Баары эле айлык алганды билишет, бирок мындай ишти туура нукта алып бара албайт. Мисалы үчүн Түркияда болсо, ал жерде бүт баардыгын тең ошол түрк кетип бараткан түрктөр ассимиляция болуп кетпегенге чейин ойлоштук жасашканда. Мисалы үчүн Германияга кеткенде Германияга кайсы шаарга барбасын, мынтип айтылган. Силер баргыла кайсы шаарга барбасын, мисалы үчүн бир айылга деп коелу, бир айылга 3 түрк отуруп калдыңбы? Бирөөңөрдүн үйүңөр мечит болсун деген. Бир комнатасычы. Бир комнатасын мечит кылып алгыла да, анан ошол жерге балдарыңарды топтоп, үйрөтүп, мына түрк тилинде сүйлөп, сакталып калганга аракет кылгыла деп ушундай бир мындай эми ал официалдуу жазылган эмес, эч жерде эметилген эмес. Мындай ооз эки баягы бири-бирине айтып, ошондой саясаттар жүргөн да. Ошондой саясаттар жүргөн. А кийин жагында мына мен Берлинге барсам, 3 район толуп түрктөр экен да. Түрктөр ал жакка саат түнкү 1-де метро жабылып калса, кирип кетсең да эч ким тийбейт экен. Анан
мындай тартип эме мен көчөсүндө кетип баратсам кичикей балдар лянги ойноп атат. Кадимкидей тээп лянги ойноп атат. Анан баары тең түркчө сүйлөшүп атышат. Карасаңыз, кандай негизде коюлган маселечи. Бул деген мамлекет жөндөш керек, жөнгө салыш керек да. Бүт адамдардын өзүнүн граждандарынын башка жакта жашап атса дагы аракеттерин жөнгө салыш керек да. Мисалы үчүн эмне үчүн биз укпайбыз Германияда түрктөр жардырып өттүрдү. Же Америкада толтура түрктөр бар. Башка ар бир мындай жок дегенде бир 30-60 миң баягы түрк бар да бир шаарындачы. Анан бирөө да жардырбайт дейм, аякта миллиондогон түрктөр жүрөт, ар бир шаарда бар. Бирөө да жардырбайт, себеп дегенде ошондой саясат жүргөн, силер ошол жакта оокат таап, нан таап, нет жүрөсүңөр, эчтеке бириңер эке саларыңар тийиспегиле деген саясат болгон. А биздикилер болсо барып алып тиги наркотик менен да түшүп атат, эмне менен да түшүп атат. Ушундай көп жаман негатив менен түшүп калгандар болуп атпайбы. Анан ошого мындайча айтканда кыргыз болуп туруп жана кыздарды көрсөтүп атышат. Анан бияктагы МПОлордун баары ошо кыздарды колдоп атышат. Ошонун баары тең мындай туура эмес да. Мисалы үчүн биздин түрк мигранттары кайсы бир шаарда ошондой мындай денесин сатып оокат кылып атыптыр деген бар бекен Германияда. Миллиондогон түрктөр жүрөт. Жок да. Биздикинде болсо ошолор ошентип жүрөт, мамлекет да карап койбойт, эч ким карап койбойт. Тиги НПОлор болсо ошолорду колдоп атпайбы. Көрдүңүзбү? Эркиндей өсүп билет эмне менен. Денесин сатса да өсүп билет деп айтып атпайбы НПОлор? Караңызчы кандай. Бизде саясат кандай, атыякта саясат кандай. Мына ошондой негизде көп нерседен утулдук да. Мен мисалы үчүн Орусияга бардым. Орусияга барып, Новосибирский шаарын биринчи Красноярск аркылуу бардым. Андан кийин келатканда Новосибирский шаар менен келдим да. Анан сураштырып баарын эметип келдим да. Бизге ылайыктуу экен да ошол Новосибирск, Красноярск шаарларына көбүрөөк мигранттар барганы ылайыктуу экен. Ошол жерде айылдарга деле барып оокат кылып жашаса болот экен. Бал кармак нетип, бияктагыдан жакшы чоң мисалы үчүн жер талашып атпайбыз. Бу жерде билеген айылдарга тиги малыңды каалашыңча баксаң болот экен дегендей. Ошондой көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бизнес Кыргызстандагыдай жок экен. Аякта жаңы башталып келатты. Эгер барып эметсе, ал жерден бат-бутка турууга мүмкүнчүлүк мындай көп экен да. Ошолордун баарын көрүп келдим. Анан мындай инфраструктура боюнча да алар мисалы үчүн Москва, Ленинградтан кийинки эле шаар экен, Новосибирскичи. Анан ал жерде деле ошончолук эле мыкты медиктер, мыкты немелер, бүт аппараттардын баары тең бар экен, жаңыланган, баары тең модернизированный сонун экен да. Анан ошого мен ойлоп калдым, мигранттар демек тиги Ленинград, Москвага бара бербей, бу жакка келгенде көбүрөөк жакшы болмок экен деп. Себептен де тиякта жанагындай тиги русская община, анан тиги бу деп мага мисалы үчүн Фейсбукта отурсам, ошол мигранттар жазат, байке биз монтип атабыз, мынакей короодо тиги жанагы такыр баштап турат, өткөрбөй атат, жумушубузга бара албай атабыз, ал бул деп жазышат да, бийликке айтып коебуз деп. Анан аларды эметип баягы тиешелүү немелерге айтып, досторума, тааныштарга айтып коесуң, бирок алар кандай ишти аткарып атат, эмне билбейсиң да. Бирок ошондой болуп атат да биздечи. Анан мигранттарды да ошентип жөнгө салыш керек да. Силер британиялар жакка эмнеге барасыңар такыр баштарга? Эмне жакка баргыла, эмне жактан оокат кылгыла деп Турциядагыдай кылып, мынтип баарын жөнгө салып көрсөтүп эметип турса, менимче көп жакшы нерселерге жетишсек болмок да. Бирок эми Россиянын биз баарыбыз эле айтып атабыз, Россияда мыйзамдардын баарын катуулаштырып атат, нетип атат, ал бул депчи. Бирок ошондой болгон күндө деле баары бир жолун тапса болот, акырын карап нетип жолун тапса болот. Аракет кылыш керек да, ошол мүмкүнчүлүк. Эми
Орусия деле Украина менен бөлүп согуша бербейт. Бул дагы убакыт өтөт. Анан кийин кандай болот? Биздин мындайча айтканда биздин тарыхый мейкиндигибиз да булчу. Мисалы үчүн бери жагынан алганда бул Байкалдан Донго чейин бул түрк элдердин, ошонун ичинде байыркы кыргыздардын этникалык мындайча айтканда мейкиндиги да пространствосы көчө катса мына азыр биздин окумуштуулар баягы топонимкалардын негизинде далилдешкен. Азыркы мына Гагаузияда да кыргыз деген аттар бар да. Кыргыз урууларына тиешелүү аттар бар. Ал Кырымда эле 15 атта баягы жазып айтып атышпайбы? Ооба. Мына Гагаузияда тиги венгрлердин ичинде да кыргыз деген уруктар бар. Черик деген уруктар бар венгрлерде кыпчактарда. Ошондуктан баягы бул биздин мейкиндигибиз ар бир этнос өзүнүн баягы көбөйүп мындай өрчүп өсүшү үчүн бир кандайдыр бир мейкиндикти карманат. Биз бияктан Кытайды жиреп кирип барып аларды менен камыр жумур баягы жашап алар менен көбөйүп кете албайбыз. Биздин мейкиндигибиз ушул Орусия тарап мына азыр Украинада согуш токтосо көрөсүздөр. Биздин мигранттардын көбү ошо Украинага барып иштеп, ошол жактан үй алып, ошол жактан жай алып, украиналык гражданствону алып ошондой болот да. Мына ушул биздин мейкиндик. Табылды Абдыраманович, сиз менин бүгүн ойлогон нерселерди айттыңыз да. Мен да ушул баягы акыркы борбордук Орусиядагы окуялардан кийин ойлодум да, биздин деле ошондой өңү түсүбүздөн айырмалабаш үчүн анда өзүбүздүн ата тегибиз жашаган ошол Алтай, Кызыл, жанагы Туванын борбору, ошол тараптарга иммиграция кылышыбыз керек экен, ошол жакта жакшы жашоо. Анан азыркы сиз айткан Украинанын вариантында ойлодум эле да, эгер согуш токтосо, ошол Украина менен дагы жакшы болуп, ошол жака дагы мигранттар барып иштесе деген экөөбүздүн оюбуз туура эле бирдей чыкты да. Рахмат сизге. Табылды Абдыраманович, анда сиз бүгүн бизге ушундай маек куруп бергендигиңизге чоң рахмат. Коомчулук, биздин көрүүчүлөр кандай кабыл алат, ошого жараша кандай комментарийлер болот, дагы кандай суроолорду каалашат. Бул биздин биринчи берүүбүз болду. Өткөндө кыла албай калдык эле интернетке байланыштуу. Келип бергендигиңизге чоң рахмат сизге, ишиңизге